Атайы ошо сиздер менен жолугуш үчүн, сиздерге ошо жолугуп, сиздерге түшүндүрүш үчүн келип отурамын. Себеби дегенде, биз жакында эле бир 4-5-6 күн болуп калды. Өзбекстан Республикасы менен чегара маселелерин талкуулап, ошол маселелер жыйынтыгы боюнча сиздерди тааныштыруу үчүн келдим. Атайы. Себеби дегенде, ушул жерде дагы Бирлик айыл округунун тегерегинде, Кадамжай районунун Баткен облусунда ошол биз талкуулаган бир участок болгон. Ошол боюнча силерге маалымат берип кетейин дедим. Анан башка участоктор боюнча дагы араз эл чогулуп калгандан кийин, себеби дегенде маалымат берейин. Себеби дегенде мамлекетибиздин кайсыл жеринде болбосун, кайсыл участок болбосун, чегара боюнча маселе ар бир адамга, мамлекетте жашаган ар бир адамга кызыктуу деп эсептейм. Урматтуу туугандар, биз Ташкентке барып жолукканда Өзбек Республикасы тарабынан ушул чегараларды талкуулоо, делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү боюнча чегара тарап, Өзбек тараптан ошол делегациянын, өкмөттүк делегациянын башчысын, өкмөттүн башчысы Арипов Абдулла Нигматович башкарды. Биз тараптан, Кыргыз тараптан мен башкардым. Биздин ошо делегациябыз моундай болот. Мен ошо билбегендерге кичине маалымат берип кетейин. Биз тараптан бир 30дай адам болот. Алар тараптан да бир 30дай адам болот. Бул ошо тиешелүү бардык специалисттерди апарабыз. Жер кадастрларын, суу боюнча, чегара боюнча, башка боюнча баарын алып барабыз. Ошентип отуруп, ар бир облустан, ар бир жерлерден чогултуп отуруп, 30-40 адам болуп кетет да. Ошону баарын алып барып Ташкентке жолугушуп, 3 күн Ташкентте алар менен жолугушуп өткүзүп, өтө мындай көп мындай олуттуу талкуулар болуп, акыры бир күн түнкү саат 1-2:30 чейин талкуулап, негизинен чечим кабыл алдык. Эртеси күн эртемен саат 9-да кол коюшубуз керек эле. Бирок анда дагы талкууланып кетип, 1-2 жерге биз макул болбостон, биз менен барган делегация макул болбостон, талкуу дагы уланып кетип, кечки саат 4-тө гана кол коюлду дагы. Кечки саат 6-да биз чыгып кеттик Ташкенттен. То есть ошентип отуруп 3 күн каттуу мындай талкуулар болуп отуруп кабыл алынды да бул чечимдер. Бул жөнөн-жөн 2 адам сүйлөшүп коюп, 3 адам сүйлөшүп коюп чечиле турган нерсе эмес. Бул жерде кайсы бир адамдар ошол жерде жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Чегараны талкуулап аткан маалда кээ бир, мен ар дайым айтып келем, дагы ушул жерде айтып коеюн, кээ бир жерлерди биз бергенге туура келет. Кээ бир жерден алганга туура келет. Алмашканга туура келет. Ошол алар менен кошулуп сүйлөшкөнгө туура келет. Бул жөнөн эле барып, давай мага бересиң, мен алып кеттим деген сөз эмес. Анда эч качан болбойт. Алар дагы ар бир метр жер үчүн, алардын дагы бизге окшогон специалисттерибизге окшогон специалисттери, жер адистери жана башкалары келип талашып, тартышып олтурушат. Ошентип олтуруп, талаш, тартыш болуп отуруп, анан кийин чечим кабыл алынат. Акырына келгенде чечимди ошол делегациянын башчылары өздөрүнүн мойнуна алып кабыл алат. Кечеги чечимди мен өзүмүн Кыргызстандын делегациясынын башчысы катары өзүм мойнума алып кабыл алдым. Ошол жерде биздин делегациянын арасында дагы ар түрдүү сөздөр болду. Кабыл албай эле турайлы, кабыл албай коелу, дагы туруп турайлы, дагы башка деген. Ошого карабастан биздин сүйлөшүүбүз мындай биздин мамлекеттик кызыкчылыгын чечилгендигине, биздин элибиз, журтубуз, мамлекетибиз ошол сүйлөшүүлөрдөн кайсы бир кемтик кетпегендигине көзүм жеткенден кийин ойлонуп олтуруп, акыры ошол чечимди кабыл алып келдик. Ал чечимдин негизинде эмне болду? Ал чечимдин негизинде, урматтуу туугандар, талаш тартыштуу жерлер бизде калган жок. Бир гана ушул жер калды, мына ачык эле айтып коеюн, мына ушул жерге атайын ошон үчүн келип отурабыз. Чечме кудугу суусу калды, булагы. Чечме булагы гана калды. Чечме булагын бүгүнкү күндө сеники, меники деп тартып, жазып, андай кылган жокпуз. Эгерде биз ушуга такалып туруп кала турган болсок, бул болбосо болбойт деп туруп кала турган болсок, анда биздин чегараларыбыз ошо бойдон мурдагыдай болуп дагы калып кетмек. Себеби мындан сырткары дагы 1000 100 миңдеген адамдар жашап аткан айылдар бар. Так.
миңдеген гектар жерлер бар. Ошолордун дагы тагдырын чечиш керек болчу. Ошондуктан Чечме булагын биз бүгүнкү күндө мурдагы эле бойдон калтырдык. Чечме булагына эки мамлекеттин ортосундагы соглашение не деп коет эле? Келишим. Мамлекеттер аралык келишим менен азыр мурдагыдай кылып пайдаланып турабыз. Бирок кечегидей чоң конфликтти биз мындан ары кечеги мындан былтыры болгондой чоң конфликтти мындан ары биз жүргүзбөйбүз. Так? Андайга жол койбойбуз. Ошол маселени биз талкууладык. Ошол маселени талкуулап, комиссиялар менен отуруп сүйлөшүп, комиссиялар дагы айтышты. Ушул Баткенден барган, Кадамжайдан барган, айыл өкмөт госрегистрлер бар эле, туурабы биздин госрегистрлер бар эле. Ушулардын бардыгы ошол жерде сүйлөшүп отуруп, булар дагы айтышты. Азыр бул маселени бир тараптуу кылып, же аяка же буяка чечкенге мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан урматтуу Бирлик айылынын тургундары, Чечме айылынын тургундары, силерге ачык айтып коеюн, бүгүнкү күндө булак колдоно беребиз булак менен. Булакка эч кандай кимдир бирөө киргизбей коюш, же булак кандайдыр бир тосуп коюш, алып коюш деген сөз жок. Но булактын юридикалык жанагыдай, аны булакты биз айтып атабыз, булак биздики деп атабыз. Булак биздики, мына биздин документтерибиз бар деп атабыз. Алар дагы айтып атат, ушу булакты мындай биздин документтерибиз бар деп атат. Бирок ошол документтерди ортого коюп туруп, талашып тартышып бир кылганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ачык эле айтайын силерге. Эмне үчүн биз бекинип алып чечип аткан жокпуз? Эмне үчүн кабыл алган чечимдерди бекинип алып, унчукпай чечим кабыл алып коюу, бир жерде бир мындай тымтырс болуп отурган жерибиз жок. Кабыл алган чечимдерибиз элге келип ачык айкын силерге айтып берип атабыз. Себеби кабыл алган чечимдер бардыгы ачык кабыл алынды. Бул жашыруун сыр эмес, секретный материал эмес бул. Ушул Чечме боюнча кабыл алган чечим ушул. А башка жерлер боюнча кабыл алган чечимдер боюнча эгерде сурасаңар айтып берейин. Жок, ал нерселер бизге кереги жок десеңер, анда ушул чечим силердин айылыңарга, Кадамжай районуна тиешелүү, пока Баткен областы тиешелүү. Бир гана ушул маселе каралды. Андан сырткары мына сок маселеси каралды. Мен муну эсиме чыгып калыптыр. Бирок сок маселесине эч кандай талаштуу жер жок. Талаштуу маселе жок ал жерде. Ал жерде бир маселе каралды. Ушул биздин өзбек тараптын бизге болгон суранычынын негизинде, эки президенттин жолугушууларынын негизинде сок тарапка кайтпас өтүкчү постторун ачып, ал жерден аларга адамдар жөө өткөнгө, жеңил машина менен өткөнгө жана 20 адамга чейинки микроавтобустар орундугу бар микроавтобустар өткөнгө гана уруксат бердик. Грузовой автобус ал жерден өтпөйт, грузовой машина өтпөйт. Жүк ташылбайт ал жерден. Адамдардын, жеке адамдардын, пенделердин ушул бир жашоо турмушуна кыйынчылык келбей, аз да болсо кичине бир жеңилдик болсун деген гана максатта бул болду. Ал жерде эч кандай баягы айтылып аткан, жазылып аткан ар түрдүү провокаторлор мына сатып берди, бери берди, алдырып берди, коридорду берип койду, жолду бойлоп жолду берип койду, сууну берип, андай жок эч нерсе. Эч ким эч нерсе бир сотук, бир метр жерди эч кимге берген жок. Так? Азыр жөнөкөйлөштүрдүк. Эгерде бир кайсыл бир билбейм, Кудай сактасын андай болбосун. Бир эме болуп кетсе, аны татаалдаштырып коюштун эч кандай маселеси жок. Так? Аны эч кандай кыйынчылык туудурбайт ал бизге. Ошол жерде бар постторду азыр жөнөкөйлөштүрүп коюп ачып койдук. Калганын анан Кудайдын айтканын да көрөбүз. Ошол. Анан коридор деген сөздү силерге көп жеткизишти, кулаңарга көп сиңдиришти, айтышты, провокаторлор көп. Азыркы бийликке, бүгүнкү бийликтин кылып аткан иштерине каршылык көрсөтүп, атайлап жаман көрсөтүү үчүн айткандар, ошондой барып алып, ошол жерде баягы видеолорду тартып, жок эле нерсе видеолорду тартып көрсөткөндөр, анын баары калп. Кантип эле ушул делегациянын башында мен туруп, бирөөгө бир 1 метр жер берип калайын.
Же болбосо кантип эле Садыр Нуркожоевич унчукпай туруп бирөө менен сүйлөшүп бир жерде бир берип салсын. Андай болбойт. Эч качан андай болбойт. Так. Мына бир эле мисалды айтайын. Тигилемеден Бүргөндүдөн газ кетип атат деп бирөө мына турбаларды көрсөтүп видео менен тартып, мына чоң турбаларды көрдүңөр. Ушунун ичи толуу газ мына Өзбекстанга кетип атат тынбай деп тартып жөнөттү. Туурабы? Интернетте көрдүңөр. Ошондо мен атайын комиссия жөнөттүм. Мына облустук ГКМнын башчысын баш кылып комиссия жөнөттүм атайын. Полковник Разаевди баш кылып. Барып текшергилечи. Мүмкүн ошондойдур. Мүмкүн чын айтып аткандыр. Барып текшерсе эч кандай ал нерсе андай жок экен. Ал жерде турба толуп газ акпай эле эч нерсе жок. Ал жерде бир кубтагын эч кандай газ эч жака агып аткан жок экен. Андан кийин айтып калышты, мына нефть агып атат. Нефтини турба менен Өзбекстанга куюп кетип атышат деп. Аны да барып текшердик. Мен эмнеге муну мен подробно айтып аткан себеби туугандар. Азыр ар бириңердин колуңарда телефон бар, интернет бар. Бирөө бир нерсени тартып туруп эле чыгарып берсе, провокаторлор. Ошого ишене бербеш керек да. Нефть агып атат экен, Өзбекстанга кирип кетип атат, мына качалкалардын баардыгынан нефттер чыгып кетип атат экен деп деген аны барып текшерттим. Угаар менен. Андай дагы жок болуп чыкты. Өткөндө мына көрдүңүздөр, ушул айылдан бекен, ошол Бүргөндү айылынан бекен 3-4 аксакал, 3-4 киши эле, чоң эле кишилер аксакал болуп калды. Алар деле бир 60 жаштын тегерегиндеги кишилер болсо керек. Барып тартышып, мына нефтти көрдүңөр, мына капкара нефть, ушул нефтини алып кетип атышат деп тартып көрсөттү. Эми ал жерде баягы кытайлар келип изилдөөлөрдү кылып, анан ошо бойдон таштап коюп кетип калган жер экен. Ал жерде эч ким эч нерсе алып кетип аткан жер эмес экен. Да нефти чыккан экен, жарым жартылай нефти суу менен кошо чыгып, анан ал жерде жасаганга мындай не деп коет, баягы добывать эткенге. Так? Ошол жерде нефти өндүргөнгө ал жер эме экен, жанагыдай невыгодный. Ошол таштап коюп кетип калыптыр. Вот и все. Эч ким ал жерде нефтини эч жака ташыган жок. Эч ким нефтини ал жерден качат этип бир жака бир алып кетип аткан жери жок. Мына ушул маселелерди мына силердин айылыңарга жакын, силердин элиңерге жакын жерлер болуп атат. Ушуну жеткизип коеюн дедим. Андан сырткары мына азыр Бүргөндү жанагы газохранилищеси боюнча. Бүргөндү газохранилище боюнча кайсы айыл өкмөтү? Актурпак беле? Актурпак айыл өкмөтүндө. Ошол жерде мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Менде аксакалдар бар, жаштар бар, бизге жакын жер. Ошол жерде чоң газохранилище бар. Союз маалында баягы нефтисин алып, анан кийин искусственный газохранилище болуп калган. Канча жылдан бери экен мен эсимде жок, бирок көп жылдардан бери Союз маалында ошол жерге Бухарадан газ алып келип, баягы өздөрүнүн насостору менен, чоң-чоң турбалары менен качат этип, андан кийин кайра кышта алып чыгып алып, аны колдонот экен. Ошол жерде биздин 1-2 айылга дагы газ берилген экен. Эми Союз болгон ал, мамлекет болгон ошол маалда. Так? Бирок ошол мына Союз бузулгандан кийин чегаралар монтуп ар бир мамлекет болуп кеткенден кийин ошол токтоп калган экен. Ал жерде турбалар таланып, толонуп, барып токтоп, бир башына, бир оозуна таштар толуп ушундай болуп кетти. Эмне кылыш керек? Ал жерде биз Кыргызстан бүгүнкү күндө толтуруп, анан ошол жерде кайрадан турбаларды тартып, айылдарыбызга жеткизип иштете турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Андай бизде мүмкүнчүлүк жакын арада пайда болбойт. Ошон үчүн биз кандай деп чечтик? Бизге кайрылды өзбектер. Ушул жерди биз иштетейли. Булар жайында, баягы газ, жайында эми газ анча пайдаланбайт да. Жайында газ ашыкча болгон маалда толтуруп туруп, кышында көрүп атасыздар, мына Ферганада болду былтыры, да башка шаарларында болуп атат, Өзбекстанда газ жетпеген убакыт болуп атат. Ошондо ошолорго газды берип турайлы. Так? Бизге ушул жерди арендага бергиле деди. Биз ошондо айттык, жок, арендага бере албайбыз. Бул жерде биз канча газ келип атат, канча газ чыгып атат, ошонун баарын карап туруш үчүн Кыргыз, Өзбек биргелешкен ишканасын түзүүгө уруксат беребиз дедик. Макул, турбаларды бастан эткиле, насосторун баягы ордуна койгула, ошол жерде ремонтторун кылгыла, бүт акчаларын өзүңөр кылгыла, бирок Кыргыз, Өзбек ишканасы болсун. Ал жерде биздин кыргыздардын долясы 50% болсун. Ошол жерден табылган акчанын жарымын биз алып турайлы деп буларга ошондой сунуш бердик эле, алар ошону макул болуп кабыл алышты. Бул бир.
Экинчи, ал жерде канчага арендага берет, арендага канча акча алат, аны жергиликтүү бийлик органдары өзүңөр чечесиңер. Аны биз тиги Бишкектен туруп алып туруп, ушунчага бер, ушунчага бербе дебейбиз. Биз эң башкысы ушул жердин коопсуздугун сакташыбыз керек. Ошол турган мүлктүн иштешин, элге, мамлекетке иштешин камсыз кылып беришибиз керек. Вот и все. Аны мына губернаторлор отурат, айыл өкмөтү башчылары, акимдер отурат. Булар мен ойлоймун өздөрү ушуну силер менен чогулуп туруп чечет. Ушунча гектар жер экен, ушуну ушунчага берсек болот экен, ушунча акча алып турат экенбиз деп. Анын бардыгы дагы бүгүнкү күндөгү эле экономикалык мындай убактылуу пайда. Эгерде кайсы бир маалда ал жер эч кимге берилип аткан жок, өтүп кетип аткан жок, башка болуп аткан жок, кайсы бир маалда кереги жок болуп калган болсо, токтотуп коюуга эч кандай эле чоң акылдын же чоң күчтүн кереги жок болот. Мына ушул. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, бүгүнкү күндөгү коңшу мамлекет менен бир аз болсо дагы талаштуу болуп аткан маселелер сиздердин аймагыңыздарда мына ушул маселелер. Эми негизинен айтып келе турган болсом, биз коңшу мамлекет менен жакшы мамилени түзүүнү чечтик. Стратегиялык багыт деп кабыл алдык. Коңшу мамлекеттер менен, коңшулар менен жакшы болойлу, коңшулар менен чек-араларды чечейли. Чек-ара маселени талкуулоо, бир өткөндө бир жерден бир окуп калдым, бир француз акылман айткан экен. Чек-ара маселесин талкуулоо бул согушту талкуулоого барабар. Ушунчалык бул оор маселе. Ушунчалык бул жанагыдай бир кыйын маселе. Бул түбөлүктүү кала турган маселе. Биз ушул жерде турган, залда отургандарыбыздын бардыгыбыз 100 жылдан кийин эч кимибиз болбойбуз бу жерде. Бирок 100 жылдан кийин мамлекет калат. Мамлекеттин жери калат. Биздин урпактарыбыз чоңоюп, Кудай кааласа ошолор башкарып калат. Ошон үчүн ошол урпактарыбызга татыктуу мамлекетти, татыктуу жерди калтырып кетиш үчүн баарыбыз аракетибизди кылып атабыз. Ошол аракетибизде достор, коңшулар менен каршылаш болбостон, душман болбостон, алар менен атышып, тытышып, чабышып, талашпастан ынтымакта чечейли, ынтымак менен мындай бир чечейли деген чоң аракет кылып атабыз. Садыр Нуркожоевичтин дагы, урматтуу президентибиздин дагы багыты ушул. Президентибиз дагы ушуну айтып атат. Урушпай, талашпай, жакшыраак кылып чечейли, бирок чечейли деп атат. Бирок ошол чек-араларды тактап, бүтүп, мына ушул сызыктын ичи биздин мамлекет. Бул биздин мамлекеттин мына бул документи бар деп ушул документ, юридикалык документ чыгарып, биз кылымдарга калтырып кетейли деп атабыз. Себеби биз азыр көрүп атабыз, мына ушул чек-араны тактап аткан маалды көрүп атабыз. Мына биздин чек-аранын тактап атканда ушул специалисттер баары катышып атат. Ал жерде көптөгөн мурдагы жетекчилерибиз көптөгөн туура эмес иштерди кылып койгондору бар. Ачык эле айтыш керек. Совхоздору менен кошо, территориялары менен кошо, тоолору менен кошо берилип, чечимдер чыгарылып, берилип кеткен жерлер бар. Силер мына айтып атпайсыңар жөнөкөй адамдар, бул жерге биздин ата-бабаларыбыз мал бакчы эле, ата-бабаларыбыз туулуп өткөн жер эле деген жерлери бар. Бирок ошолор мыйзамдуу түрдө, документалдуу башка жака берилип кеткен участкалар бар. Жөнөкөй кичинекей берилип участка эмес, керек болсо бир совхоз, бир колхозду берип салган жерлери бар. Ушундай бир жаман нерсеге туш болуп калбайлы. Кайсы бир доордо, кайсы бир жылдардан кийин биздин документтерди көтөрүп чыгып туруп, ушунда бая паланчылар жүргөн маалда монтип кол коюп жүргөн экен деген сөз болбосун деп биз ачык талкуулап атабыз. Кабыл алган ар бир чечимди элге жеткизип атабыз. Мына мен бүгүн Бишкектен келдим, ушу силерге ушуну айтып берип жеткизейин деп. Ар түрдүү бузук адамдар, ар түрдүү провокаторлор ушул мына эптеп элге жаман көрсөтүп, элдин кулагыны жаман мындай сөздөргө толтуруп, эртең бир жерде турса, мына ташыйып жер саткан, мына жапарып жер саткан деп сүйлөтүп коебуз деген максатты кылып атышат. Бирок андай болбойт туугандар. Андай болбойт. Алардын тилегин таш калсын. Кудай сактасын. Биз бирөөгө 1 метр жер бербей калайлы. Кылган ишибизди силер менен кошо талкуулап, жеткизип туруп, силердин эгерде даже ушул кылган иштерибиз элге жакпай турган болсо, эл ушунун баарына каршы чыга турган болсо, бул кайра калып кетиши дагы мүмкүн. Бул жагы дагы бар. Но делегациянын жетекчиси катары мен жоопкерчиликти өзүмө алып,
moynuma alıp uşo жоопкерчиликти. Бул туура чечим болду. Бул мамлекет кызыкчылык үчүн чечилди. Элибизге эч кандай бул мамлекетке зыян болгон жок деп ушул ойлонуп отуруп ушул чечимди биз кабыл алдык. Мына ушул туугандарым, ушул үчүн силерге айтып коеюн деп келдим. Эгер суроолоруңуз болсо мен жооп берейин. Рахмат.